жайылып. Сүйдүм сени аязыңа кайгып, алтын тоонун арчасындай бүрдөдүм. Сүттөй таза, сүйкүмүңөн сүйкүм айыгып. Жактырдым сизди мугалимече, көргөнү келем сизди мектепте. Жашым жетпей сизге сүйүү арноого, ай билбейм эчекке. Кантип айтам сүйүүмдү сизге. Мугалим эчекем, ай мугалим, алайын өзүңүздө мен билим. Дептериме жазайын мен сыялап, жүрөгүңүздө турайын уялап эчекке. Мекенибизде саат 18. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунуңдан жазба, Ашар. Кутмандуу кечиңиздер менен биздин ардактуу угармандарыбыз мына кайрадан сиздер менен Ашар уктуруусунда адаттагыдай эле бейшемби күндөрү кечки саат 18:00 үн алышып атабыз. Ал эми студияда баягы эле биз, эки психолог Сейил Калдыбаева жана менин кесиптешим Узара Мамытова. Саламатсыңарбы? Бизди күтүп аткан, үмүттөнүп атам мен. Аябай бизди күтүп эле ушул качан бейшемби күнү Ашар уктуруусун угабыз деген угармандарыбыз келип калды деп аябай үмүттөнүп күтөм. Мен да күтүп атам. Саламатсыңарбы? Баягы эле биз деген бир аз негативдүү кабыл алынып калышы мүмкүн. Ошону туралайлы. Келип туралайбыз. Адаттагыдай эле өтө биздин угармандар күтүп уккан, биздин кеңештерибизге муктаж болгон биз келип калдык. Демек бүгүн 1 саат бою сиздер менен сырдашабыз, сүйлөшөбүз, суроолорго жооп беребиз. Бизге суроо берсеңер болот. 1 сааттын алкагында биз өзүбүздүн темабыздан сырткары сиздердин суроого да жооп бергенге аракет кылабыз, албетте, анткени убактыбыз кенен. Ал үчүн биздин WhatsApp кызматыбыз иштеп жатат. 0705 53 16 64 сандары, ал эми түз эфирибиз 91 19 19 сандарында. Бүгүн бизде аябагандай кызыктуу тема күтүлөт. Бул нерсе менде бар болуш керек деп ойлобой жүргөндөр балким бул нерсени өздөрүнөн табышы мүмкүн. Анан тапкандан сырткары кантип бул абалдан чыкса болот, кантип жеңсе болот жана кантип иштешсе болот айтып беребиз бүгүн. Сөз бизде. Социофобия деген теманы бүгүн ачабыз. Социум бул коом, фобия бул коркунуч. Башкача айтканда коомдон коркуу, түзмө түз которгондо же болбосо элге аралашуудан коркуу айтор. Ар кандай формада айтсак болот. Кыскасы, сизде элге аралашуудан коркуу болуп атса, балким кайсы бир деңгээлде бул социофобия болушу мүмкүн, же сиз ойлогондой эмес, интроверсия же уялчаактык болушу мүмкүн. Бүгүн ушу 3 нерсенин айырмачылыгын карайбыз. Уялчаактык, социофобия жана интроверсия. Ушул үчөөнү кээде биз аралаштырып алып, түшүнбөй эмне болуп атканыбызды билбей кыйналабыз. Бүгүн ар бири жөнүндө тагыраак айтып берип, айырмачылыктарын айтып беребиз. Анан сизде интроверсиябы, уялчаактыкпы же социофобиябы аныктап алганга эң сонун мүмкүнчүлүк болот. Бул көрүнүштөр, мындай адамдар ар бир жерде болот. Иштеген жерде, үй бүлөдө, албетте үй бүлөдөн баштайлычы, үй бүлөдө болот. Балдарыбыз канча балалуу болсоңор, ата энелер угаткандар, ар бир балаңарда, ар бир балаңар жеке мындай өзүнүн бир мүнөзү менен төрөлөт, өзүнө берилген бир тип менен, анан ата энеден дагы өтөт. Муну биз, мен ойлойм, билебиз, генетика жагынан, ген жагынан берилет. Кээ бир нерселер табигый болуп чыгат балдарда. Анан
балдардан баштасак болот. Азыр аныктап көрсөк болот. Үй бүлөдөн, жумушта, чөйрөдө кошуналарыңарды деги эле ушу тааныштарыңарды байкап көргүлө. Балким араңарда ушундай адамдар бар, өзүңөрдү дагы байкагыла. Демек, социофоб деген ушул элдин арасына баргандан, ошо эл менен аралашкандан корккон, каалабаган адамдар жөнүндө бүгүн кеп кылабыз. Бул адамдар көпчүлүктү албетте сүйбөйт, көп учурда үйүндө эле болгонго аракет кылышат. Балким бир досу болушу мүмкүн, жакын досу, кээде бир досу дагы жок. Анан ал адамдар ушул жолукканы барса, жакын адамдардын арасында дагы өздөрүн өтө ыңгайсыз сезет, кечиресиңер. Анан мындай кетсем экен, эртерээк кетсем экен, барбай эле койсом экен деп ушул нерседен кача берет. Эмне дегенде бул адамдар өтө мындай мээсинде өтө мындай терең бир процесс жүрүп турат да. Дайыма десек болот. Түндө албетте эс алып уктайт, бирок күндүз сөзсүз ошол мени кандай карады, мен жөнүндө эмне деп айтты, мени туура эмес түшүнүп калды окшойт, капай мен жана сөздү айтканда мен аябай мынтип карап калды эле, бекер айттым окшойт деп ушунчалык өзүн анализ кылып, улам ошол ар бир сөзүн санап, ошого реакция кылууда болуп турат да. Ошол кандай реакция кылды деп элдин керек болсо күйөөсү менен дагы чогуу күйөөсү бар болгон болсо, анда бул айым же эркек ошол мени кандай деп ойлоп атат, азыр сүйлөшкөндөн кийин мынтип айтты го мен жөнүндө деп эле мындай көп учурда негативдүү өз жөнүндө ойлоно берет да. Анан өзүн кээде жейт, антип айтпай эле койсом болмок, барбай эле койсом болмок ал жака деп өкүнө бериши мүмкүн да. Демек, бул адамдар ошол эң жакшы алар үчүн мындай эң жакшы болбосо да комфорттуу, көбүрөөк мындай жакшыраак жер, жылуураак жер бул ошол жашаган жери, үй бүлөсү, жакындары, ал жактан эч жакка чыкпаганга аракет кылат. Бул психологияда кандай кылып изилденип келген? Негизи социофобия бул психикалык жабыркаган, психика жагынан жабыркоо. Орусча отклонение, психическое расстройство деп айтылат. Расстройство психики. Анткени мындай адам жашаганга да оор, мындай адамга абдан элестеткиле эме, дайыма өзүнүн кылган ар бир кадамын, ар бир кыймылын эсептеп турса, колум мындай коюп койсом болмок, көзү менен тигиндей карабай эле койсом болмок деп. Бир мисалды келтирейин силерге түшүнүктүү болсун деп. Бир жаш айым ушундай социофобия менен жабыркап аткан учуру бир топтон бери ошол жардамга кайрылып, анан иштешип келгенде ал айым эки курбум чакырды дейт, классташтары көптөн бери жакшы эле бири-бирин тааныган, бири-бирин билген адамдар экен. Анан чогуу барып алар менен бир жерге кафеге барган экен. Анан ал жактан алар мени сен түнтсүң деди дейт. Сен түнтсүң, сен эч сүйлөбөйсүң, баягыдай элесиң, мектептегидей элесиң, мындай эч өзгөрбөптүр дегенде ого бетер өзүн аябай начар сезип, анан көзүмдү ылдый коюп эле мен ал жактан кеткенге шаштым дейт. Анан эчтеке же сөз кошо албайм, бир нерсе айтайын десем туура эмес айтып коюмга отура берейин деп, анан ошентип өзүн басынтып дайыма контроль кылып, дайыма ошо өзүнүн жүрүм турумун карап турган учурда, анан албетте бул айым жалгыз жашаса ал деле оор, бирок жакындары, балдары бар, күйөөсү бар. Анан ал адамдар дагы муну түшүнбөс, мындай түшүнө албай жакшы туура эмес кабыл алуу болуп, анан күйөөсү менен да кээде ошондой келишпестиктер болот да. Эмнеге сен ушундайсың, чарчадым сен ушундай болгонуңдан деп күйөөсүнөн уга берип, айым өзүн өтө ушундай начар, төмөн сезүүдө келген. Анан ал менен иштеп келдик да. Социофобия бул бар нерсе, коомдо, адамдардын арасында бар. Бул адамдарды ошол жагынан биз албетте жакшылап таанып билишибиз керек. Жөн эле диагноз койгонго кереги жок. Бул жакта анан кандай чыгуу жолдор бар, аны дагы ананраак айтып беребиз. Негизи социофобиядан адам өз алдынча чыга алабы же сөзсүз түрдө адистин, психологдун ошол эле жардамы керекпи? Көп учурда жардам керек болуп калат. Негизи мындай адамдар өз алдынча чыгыш кыйын, анткени мунун себептери болуп келет. Дайыма себептер бар, жөндөн жөн адамда болуп калбайт. Мисалы бул айымдыкы мектеп
курагында мугалим жеке ошо балдарга тест өткөргөн экен, тесттен өткөрүптүр. Анан баягы темпераменттин адамда 4 темпераменттүү адамдар бар экен, билебиз да, 4 бөлүнөт. Анан ошонун бирөөсү меланхолик дегенде ушу мугалими балдар өздөрү жөнүндө жакшылап мындай түшүнүк алсын, билип алсын деп ошондой максат менен кылса керек. Бирок канча баланын арасында жалгыз эле ушул айым меланхолик болуп чыгат да. Анан мына сен деп доскага жазып туруп, мына сен класстан сен эле меланхоликсиң дегенди эстеп калган экен да. Бул балким 9-10 жашта болгон. Өспүрүм учуру 11-12 жаш башталышы. Демек, бул айым ошондон бери өтө эле ага чейин түнтүрөк болчумун дейт. Андан кийин эле такыр эле жабылып калып, анан ушундай коомго баруудан, адамдар менен баарлашуудан тартынган, корккон, каалабаган ушундай деңгээлге, ушундай абалга айланган да. Эми демек менде социофобия жок экен, бирок анда эмне мен элге баргым келбегени, элге аралашкым келбегени деген угармандар пайда болду болуш керек да. Демек муну биз интроверсия деп атасак болот. Интроверттердин социофобдон айырмасы булар интроверсия бул деген психикалык жабыркоо эмес, бул типология, бул адам төрөлгөндө интроверт болуп төрөлөт жана жашоосун дайым ушу интроверсия коштоп келет дагы. Бул анын бир өзгөчөлүгү. Мисалы, бир мисал келтире турган болсок, интроверттер конокко баргандан баш тартышы мүмкүн, бирок эмне себептен? Алар корккондуктан эмес, же болбосо көңүлдүн чордоонунда болуп калам деп чочулоодон эмес, же бир күлкүлүү абалга түшүп калсамчы, же уят болуп калсамчы деп эмес. Болгону жалгыз убакыт, мен жалгыз болгум келип атат, элден чарчадым деген үчүн интроверттер калып калат. Социофобдор коркунуч, уят болуп калсамчы, анан кашык вилканы туура эмес кармап алсамчы, анан туура эмес сүйлөп койсомчу, анан башкача карап алсамчы, анан мени дагы уят кылып коюшсачы деп алдын ала эле бир укмуш сценарийлер жазып алгандар. Демек, бул социофобдор. А эгер жалгыздыкты эле каалап, көпчүлүктөн чарчап, анан эми ал жерге барганда мен мындай алыс эле адамдар, анан көп адамдар чакырылган, анан мен барганымды деле билинбейт деген жерлерге, мисалы, интроверттер оңой эле барбай коюшат да. Демек, коркунуч болуп атса, демек фобия бул социофобия. А эгер жөн гана көпчүлүктү сүйбөө болуп атса, бул интроверсия. Экөөнүн айырмачылыгын жакшылап байкагыла. Социофоб мына жеке сүйлөшүүдөн, жеке аны карап туруудан абдан мындай өзүн ыңгайсыз сезет да. Бирок мисалы бир жерде айталы, бир чоң концерт болуп атса, бир уюштурулуп аткан бир чоң концерт, театрга бир жерге барса, аны эч ким караган жок. Эл катары келип эле акырын отуруп көрүп кетсе, ага эч ким кайрылбаса, суроо бербесе, аны эч ким тааныбаса ал жактан, анда тынч эле келип көрүп, баягы маданиятка өзү каалаган жерине барып суктанып келсе болот. А бирок элдин арасына аны тааныгандар, ага суроо бергендер, ал менен сүйлөшөм дегендер, таанышам дегендерден абайлайт. Ардактуу угармандар, бүгүн үй бүлөлүк окей радиосунун ашар уктуруусу жаңырууда. Сиздер менен психологдор Сейил жана Узара. Бүгүн биз социофобия жөнүндө түшүндүрүп берип атабыз. Мунун себептери, чыгуу жолдору жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Эгер сизде бул темадан сырткары суроолоруңуз болсо, же өзүңүздө баягыдан бери айтып атканда социофобиянын бир белгилерин байкап калган болсоңуз, кыскасы же таптакыр эле темага тиешеси жок суроо, сунуш, пикириңиз болсо, биздин WhatsApp кызматты колдонсоңуз болот. 0705 53 16 64 сандары. Түз эфирге дагы, түз байланышка дагы кошуп келиңиз. Түз эфир дебедимби? Ал жактан өзүңүздүн мындай пикириңизди телефон чалып дагы айтсаңыз болот. 91 19 19 сандары менен. Дагы бир нерсе, WhatsApp сандарыбызга эгер жазгандан эринип атсаңыз, кээде жазгылар келбейт, анда үнүңүздү голосовой сообщение деле жөнөтүп жиберсеңиз, биз бул жерден угузуп коебуз.
Жакшы. Социофобияны айтып кеттик. Андан кийин интроверсия, түнтүрөөк адамдар. Бул айымдардын жана эркектердин арасында да болот мындай типтеги адамдар. Бул эч кандай психикалык жабыркоо эмес. Бул болгону адамдын өзүнүн типи. Ушундай болгон толгон мүнөзү. Анан дагы бир көрүнүш бар. Муну дагы биз социофобко кошуп ийишибиз мүмкүн. Туура аныктап келсек, үчүнчү көрүнүшү социофобия эмес, бул уялуу сезим, уялган адамдар, деги эле өзүндө ушул уялуу сезим бар адамдар бар. Уялчак. Кээ бир балдарды карасаң, кенедей балдар мындай кичинекей бала эмнени түшүнөт деп мындай таң калышыбыз мүмкүн, бирок кээ бир балдар кадимкидей эле башка бирөөлөрдөн уялып, көздөрүн ылдый салып, мындай көрсөтүп берет да сезимдерин, эмоцияларын. Бул негизи мүнөз, адамда болгон мүнөз. Кээде биз албетте ата-энелер өзүбүз ушуга жол берип коюшубуз мүмкүн. Уят, антпе, ментпе деп уялуу сезимин уялчактыкка көндүрүшүбүз мүмкүн. А негизи бул мүнөз, адамга берилген башынан эле, төрөлгөндөн баштап эле мүнөз да. Демек ушул үчөөнү биз айырмасын биле жүрөлү. Анткени биз баягы бири-бирибиз менен байланышта болгондуктан түшүнүк менен туура мындай адамдарды түшүнө билели дагы, анан өзүбүздү бул адамдар менен кандай мамиле курсак болот, ошол жөнүндө дагы айтып кетебиз. Демек, уялчаактык менен интроверсия бул социофобия эмес. Азыр биз музыкалык тыныгып алалы, анан сөзүбүздү андан ары улантабыз. Данияр Эрматовдон "Адам бойдон калган өзгөрбөй" деген чыгармасын тыңшайлы. Бакыт сунуп өмүр бир келген, учкан куштай сызып күндөрүң ийирмен. Ару таңдай мана ярынагын, шаңга бөлө барын күлгөнүң менен. Билип жаман жолго баспагын, ак тилиңди таза бойдон сактагын. Адам бойдон калып өзгөрбөй, адал иште басыл ойдон качпагын. Geçir ötkündü, geçirgin düşman gökkündü. Kötörüp ansız çökkündüm, jardan bergin. Geçirgin buttan çalgandım, geçirgin büyük salgandım. Hankeni ömür çalgan bu bir tuğanım. Bilsең тактыңда, байлыкка бийликке дилиң азгырба. Кичип бейил болуп жүргөнүң, бирдей баары жараткандын астында. Жакындарга дайым жолуккун, жакырларга жардам берип колуңсун. Таарыныштын баарын унутсак, мына ошондо келет бизге сонун күн. Geçir ötkündüm, geçirgin düşman gökkündüm. Kötörüp ansız çökkündüm, jardan bergin. Geçirgin buttan çalgandım, geçirgin büyük salgandım. Hankeni ömür çalgan bu bir tuğanım. Geçir ötkündüm, geçirgin düşman gökkündüm. Kötörüp
Окей радиосунда сөз берметтери. Аракеттен адат жаралат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат. Кыргыз эл макалы. Таштап кеткен патирде жашайм. Келинимен кордук көрдүм. Карыганда кайда барам? Жашагым келбей калды. Жакшы эле оокат кылайын дейм. Үйлөнөйүн десем акча Мен жок. карызмын. Иштейин десем жумуш жок. Замандаштарыбыздын көйгөйүн көтөргөн Ашар уктуруусунда чыгуу жолун бирге издейли. Ардактуу угармандарыбыз, Ашар уктуруусу өз ишин улантат. Бүгүн биз психологдор угармандарыбызга социофобия жөнүндө айтып берүүнү туура көрдүк. Анткени көп адамдар өзүнүн эмне болуп атканын түшүнбөй, эмнеге мен ушундаймын, мен бир жерим бир башкача адаммын го деген белгисиздикте жүрө берет. Бирок бүгүн биз айтып атканда, сиз социофобсузбу, мындайча айтканда коомдон чочулаган, корккон адамсызбы, же болгону бул интроверттикпи, же болбосо жөн эле уялчаактыкпы, мына ушул үч нерсенин айырмасын айтып бергенге аракет кылып атабыз. Азыр дагы бир нече мен эмоционалдык жана жүрүм турумундагы социофобтун бир белгилерине токтоло кетейин. Мисалы, социофобдор булар аябагандай сын пикирден аябай коркушат. Же сын пикирге кабылып калуучу кырдаалдардан чочулап турушат. Ошондуктан булар көп учурда сүйлөбөгөнгө, унчукпаганга аракет кылышат экен да. Анан бул адамдар, социофобдор, башка бирөөлөр тарабынан басынтылып калуудан да аябай чочулашат. Алар биринчилерден болуп телефон чалгылары келбейт, биринчилерден болуп адамдарга сүйлөбөйт. Эгер бир белгисиз номерден телефон чалып атса бирөөлөр, анда булар керек болсо ошол трубканы көтөргөндөн да аябай коркушат. Анткени бул ким, анан эмне деп ийет, анан мындай болуп калсачы деген ойлор дагы орун алышы мүмкүн. Көңүлдүн борборунда, көңүлдүн чордонунда таптакыр болгулары келбейт мындай адамдар. Аз эле тааныш, бейтаанышыраак адамдар менен сүйлөшүүдөн таптакыр качышат. Керек болсо алар магазинге, дүкөнгө, элементардуу дүкөнгө барып келгенден дагы аябай, алар үчүн аябай оор. Анткени ал жерде кассир менен сүйлөшүүгө, акча төлөгөнгө туура келет. Анан кассир минтип сүйлөп калсачы, анан мен туура эмес төлөп алсамчы, анан жаңылып калсамчы деп алдын ала коркуу болот. Ошондой эле социофобдордун дагы бир өзгөчөлүгү, булар телефондон дагы бетме бет да сүйлөшкөндөн эмес, көбүрөөк текстовый сообщение, мындай текст түрүндө жазганды жактырышат экен дагы. Бүгүнкү күндө социофобдорго тилекке каршы аябай жакшы ыңгайлуулук, булар интернет сатып алууларды көп кылышат экен да, дүкөнгө баргандан корккондуктан. Булар отуруп алып эле үйдөн заказ беришип, анан коомго барбай эле. Анан мен аябай мынтип тынчсызданып жатканымды, мындайча айтканда нервденип атканымды башкалар байкап калсачы деп дагы чочулашат. Кыскасы, булар жанагындай жумушунда босстор менен же начальниктер менен сүйлөшкөндөн аябай алар үчүн бул өзүнчө эле мындай кыйноо экен да. Пытка, кыйноо. Достор менен жолугушуу жөнүндө сөз болгондо, алардын алдында шылдың болуп калам, же мен алардын алдында бир байкуш болуп көрүнүп калам деп алдын ала эле баргылары келбейт экен. Анан өзгөчө жана сиз айтып кеткендей достору жанагындай мамиле кылып койсо, сен дагы деле ушундай эле түнтө эле сүйлөбөй эле жүрөсүң десе, ого өтөр, экинчи ушуларга жолукпайм деген маанайда кетет экен. Анан болсо муну айтып кетти Узар эжебиз, сүйлөшкөн сөздөрдү кайра оюна алып келип, башында кайра жана кассетаны кайра айлантып уккандай болуп, эмне деп сүйлөп койдум, кабап минтип айтып койбойду, анан ошону менен кечке жашайт да, мындайча айтканда өздөрүн жемелеп, басынтып, тилдеп, айтор ушунчалык эзип салышат кыскасы. Дене тилинен да билсе болот социофобдорду, өздөрүнүн жүрүм турумунан байкаса болот. Негизи мындай абдан тынчсыздануу бар бул адамдарда, тревожность. Үй бүлөсүндө жүрсө деле, өзүнүн эле тааныган, көптөн бери балким жашап жүргөн күйөөсүнүн жанында деле болсо, балдарынан дагы ушу сын пикир укпаймынбы, күйөөм эмне дейт болду экен мага деп ар бир мисалы кээ бир күйөөлөр
байкабастан жүрүм турумун дагы баягы мындай критикалашы мүмкүн да. Могу тамагыңды эртерээк жасабайт белең же могу тамагыңды улам эле ушуну жаза бересиңби, бышыра бересиңби деген сыяктуу, же дагы деле келсем бир нерсең даяр эмес деген сыяктуу, бул ар бир нерсени өзү деле кыйналып турган учуруна дагы мындай үстүнө дагы көйгөй кошулат да. Анан жүрүм турунан байкай турган болсок, сүйлөп атканда да көзүн ылдый карап, көзгө тике карагандан коркуп, анан ыйлап жибериши мүмкүн, сүйлөп атып эле анан токтоп сүйлөй албай калышы мүмкүн, анан колун, алакандарын мындай сүргүлөп айта албай, оюн чыгара албай сыяктуу, анан ошо колдорун дагы мындай катуу кармап, ошо менен балким ушу менен аракеттенип анан айтып бергенге көнөт да. Бирок ошол жакшы тааныган, аны түшүнгөн, аны угам деген адамга акырындык менен өзүнүн абалын түшүндүрүп бериши мүмкүн, айтып бериши мүмкүн. Эмнени сезет, кайсы учурда сезет муну, анан адамдар менен иштөөдө көп учурда бирден бир эң биринчи ушул себептердин бирөөсү үй бүлө, чоңойгон чөйрө. Ал жакта ошо атасы, мен айтып аткан айымдын атасы абдан катаал атасы көзү менен караган эле жетиштүү болгон экен. Анан бул айым ошол нерсени мындай атам көзү менен эле ошентип карагандан качканынан мектепте жалаң бешке окуган айтып берип атат да. Жалаң бешке окуп, анан ал жакта ошол атам урушпаса экен, атамдын сөзүн укпасам экен деп, анан мектептен байкасаң сен деле окуп жүргөн учурда мен дагы классташтарымдын арасынан эстей турган болсом, акыркы партага отуруп алып, эч бир сүйлөбөгөн, акырын отуруп билинбейт да, ал баары жогу билинбейт. Бирок жакшы окуйт. Биринчи партага эле отургузуп коюшу мүмкүн мугалим. Могу жакшы окуган кыздын жанына деп тиги начар окуган баланы отургузуп койчу эмес беле, жанына отуруп үйрөн депчи. Анан мындай кыздар, балдар акырын, көп учурда кыздардан кездешет, кыздардын арасынан социофобдор. Анан алар ошол күнүмдүк жашоосунда бирдей эле үйгө барып сабактарын жазап келип, мугалим мактайт, албетте жакшы окуйт, кызыңарга эч кандай претензия жок деп. Бирок баягы педагогдор эми алардын бирден бир максаты балдарга билим берүү. Ошон үчүн алар көп учурда психологияны аныктай албай, бул жагына көңүл деле бура албайт. Ошон үчүн бул балдар өзү менен өзү эле болуп жүрө беришет да. Анан эртерээк бүтсөм экен мектепти, ушул качан каникул болот деп күтүшөт да. Демек бул бала чактан башталып өмүр бою эгер иштешпесе коштоп жүрүшү мүмкүн экен да, социофобия. Бизге келген СМСтерге көңүл буралы. Ассаламу алейкум дейт. Менин мүнөзүм өзүмө жакпайт, тез ачууланам. Эртелеп дейт. Бирөө кичине туура эмес сүйлөсө, кечке ачууланып жүрө берем. Кабагым ачышым кыйын болот. Кандай кылсам бул мүнөздөн кутулам деген экен. Ачуудан. Ачууланып жүрө берем. Бирөө туура эмес сүйлөсө, кечке кабагым бүркөп жүрө берет экен да. Анан кабагы ачылышы кыйын экен. Бул эми туура эмес сүйлөсө дейт. Туура эмес. Адамдар баары эле туура сүйлөй албайт. Бул сиздин күтүүңүздөн дагы болуп келип атат. Сиз күтүп атасыз да, ошо баары эле мага туура сүйлөш керек деп, анан күтүп алганыңыз аткарылбай калса, албетте сиз ачууланасыз. Мен каалагандай болбой калды деп. Бирок буга мамилени өзгөрүш керек. Мындай жоопту оценканы бул кырдаалда кандай кылсам болот, ачуулануунун себептери бар. Демек адамдар бирдей эмес экенин, сизге окшобойт экенин сиз аны түшүнүп алсаңыз, кандай бир деңгээлде жеңилирээк болот. Бирок ачуу негизи бул эмоция, бул сезим. Кайсы учурда ачууланасыз, эмне болгондо ачууланасыз, анда сиз адамдар туура эмес кылса эле ачуулана берсеңиз, өзүңүздүн ден соолугуңузду да кетирип атасыз, өзүңүзгө маанайды бузуп атасыз. Анан айланаңыз албетте муну көрбөй
койбойт. Балдар да көрүп атса керек, балким күйөөңүз да көрүп атса керек. Ошон үчүн ачуунун үстүндө иштеш керек. Ачуу менен иштешсе болот. Негизи ачууланган адамдарды мен минтип айтам да, менин Чолпон деген сонун кесиптешим бар. Тренингдерди өтүп жүрөт, ал айтат да, эмоционалдык интеллект деген тренинг өтөт, анан ошол жерден жакшы айтты эле. Ачууланган адам бул өзүнүн эмоциясынын пультун башка адамга берип койгон адам. Мени ачуулантсаңар да болот, мени каалагандай, менин эмоцияларымды каалагандай башкарсаңар болот деп туруп, пультун башка бирөөгө берип койгон. Мындайча айтканда, бул карасаңыз, сиз негизи адам ачууланам же болбосо ачууланбайм деп чечимди өзүбүз чыгарабыз да. Эгер кимдир бирөө сизди ачуулантып атса, демек сиз өзүңүздүн сезимдериңизди өзүңүз башкарган жоксуз. Башка адамдар башкарып атат. Демек сиз өз сезимдериңизге өзүңүз кожоюн эмессиз. Ачууну башкарганга мүмкүн биз, Кудайга шүгүр, бизди жаратуучу биз өзүбүздүн ачуубузду башкара алгандай, өзүбүздү өзүбүз тейлей алгандай, өзүбүзгө өзүбүз кожоюн боло алгандай робот кылып эмес, адам кылып жараткан. Ошондуктан бул сиздин колуңуздан келет. Биздин YouTube каналыбызда aha.kg'de ушу Узар эженин дагы бир чет жердеги кесиптешибиз Гүлжамал Шерипканова эжекебиз үчөөбүз ушу ачууну кантип башкарса болот деген видео тартканбыз. 1,5 сааттык беле, 1 сааттык беле эсимден чыгып кетти, бирок аябай жакшы техникаларын бергенбиз. Ошол жака кирип көрүңүз, ачууну кантип башкарса болот деп жазып көрүңүз, же aha.kg десеңиз, ал жерде вебинарлар, түз эфирлер деген рубрика бар. Ошонун ичинде биздин аябай сонун кеңештерибиз бар. Кийинки үн менен келиптир, угуп көрөлү чогуу. Суроом мындайда, менин балам 21 жашта, студент, бирок достору жок, сүйлөшкөн кызы жок, эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт, үйдө отурат, эч жака чыкпайт. Сотка Азыр эч жака чыкпайт дегенден кетти. Сотка менен алек да, анын сотка менен анан мындай достору бар да, сотка аркылуу общаться этет, мындай адамдар менен кошулгусу келбейт. Ошондой, ошол менен абдан эметет. Кандай болот кийинки жашоосу деп абдан ошого ойлонуп эметем да, ошого жардам берсеңиздер, кандай кылсам болот. Ошо жакшы бир психолог деп эметип жүрөм, ойлоп, анан кайрыларымды билбейм, ошондой суроом бар да. Уялат десем уялбайт деле, анан коркот десем коркпойт деле окшойт. Сиздер айткандай мындай коркуп андай деле эметпейт да адамдар. Просто эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт да, өзү менен өзү эле болуп эле, ушундай болгусу келет. Даже мен менен мамасы менен сүйлөшкөндө экөөбүз келишпестик болуп кетет да, ортодо түшүнбөстүк болуп кетет. Чоң рахмат. Рахмат сурооңузга. Сиз жооп бересизби? Рахмат сурооңузга. 21 жаштагы бала, студент, бүгүнкү күндө достору деле жок, компьютердин алдына отурат, компьютер эмес, сотканы эле, сотка менен эле отурат, үйдөн көп чыкпайт, сүйлөшкөн кызы жок, достору деле жок. Апасы менен сүйлөшкөндө дагы ар кандай түшүнбөстүктөр болуп кетет, бирок апасы азыр аракет кылып атат анализ дегенге, социофоб эмес, коомго барбайм, коомдон башкалардын тартынан корком деген нерсеси деле жок, уялуу сезимдер деле жок, мындай жакшынакай эле деп атат да. Бул көбүрөөк интроверсияга жакын болуп атат. Интроверт түнт адамдардын категориясына кирет балаңыз болгону, ал менен мындай орусча самодостаточный деген. Баарлашууга деле муктаж эмес, муктаж болот. Качан муктаж болгондо ал табат баарлашкысы келген адамдарды. Мейли телефондонбу, мейли мындай бетме бетпи, бирок көп учурда мен эч кимге деле муктаж эмесмин дегендей жашоо образын жүргүзөт да. Өзүм менен мага жетиштүү, мен өзүмө жетиштүүмүн деген, самодостаточный деген нерсени түшүндүрөт. Демек, балаңызга болгону сиз тараптан, атасы барбы, баланын башка бир туугандары барбы, үй бүлөсү тараптан эле туура мындай туура мамиле керек да. Сиз апа менен деле иштесе болот. Эгерде бала эч кандай мен көйгөй эчтеке жок, апа
мен жакшы элемин, нормалдуу элемин десе, анда сиз тынчсызданбай эле койсоңуз, тынчсызданбай эле койсоңуз болот. Бирок эгерде дагы деле ушундай экөөбүздүн ортобузда келишпестик бар деп атсаңыз, анда мунун үстүнө болгону иштеш керек. Сиз менен апа менен иштеш керек, анан сиз балаңызга туура таасир эте аласыз. Ооба, негизи проблемалуу балдар болбойт, проблемалуу ата энелер болот деп айтып келебиз. Биринчи ата эне өзү менен бүгүн биз жакында Z Академия өспүрүмдөргө лагерь эс алуу, жайкуу эс алуу сабактары менен коштолгон өткөргөнү жаткан элек. Анан ошол жөнүндө кабар берип жүрсөк, базарлардын биринде бир апанын айткан сөзү аябай жагып калды да. Ай, балдарыма мурун мен окуйнчу, мага бергилечи, мага ылайыктуу эмне сабагыңар бар, ай мен өзгөрсөм балдарым өзгөрөт өзү эле депчи аябай туура айтты да. Апа, туура айттыңыз, сиздер үчүн да сонун сабактарыбыз бар деп калдык да. Анан ансыгандай, эгер келишпестик жөнүндө сөз болуп атса, узар эже кайсы психологко кайрылаарын билбей атам деп атпайсызбы? Бул айым сиз түп-түз эле азыр WhatsApp'тан биз узар эженин номерин жөнөтүп коем. Бизде шаарыбызда элдик клиникасында 2-5 күндөрү кабыл алат. Ошол жака эле алдын ала жазылып барыңыз, биринчи өзүңүз барыңыз, анан балаңыз менен. Бирок мен балаңыздан эч кандай көйгөй көргөн жокмун. Канча жаш деди? 21 жаш. 21 жаш болсо өспүрүм курактан өтүптүр. Баягы өз жашоосуна өзү жоопкерчилик алган курак экен. Анан интроверт болсо, ал сонун терең мамилелешкен досторду табат. Булар аябай тандайт досторду. Көпкө чейин тандайт, карайт, байкайт, сынайт. Анан ишенимине киргенде, жактырганда алар менен аябай мындай кандос болот да. Кандос болот дагы, ал адамдарга болушунча мындай ачылып, чачылып, берилип, алар менен терең мамиле түзгөндү аябай жактырышат. Балким сиздин балаңызда азыр ошол период болуп аткан чыгар, дос тандап, байкап, сынап көрүп. Анан булардын дагы бир күчтүү жагы, интроверттердин эгер үй бүлө күтсө аябай мындай верный, ишенимдүү жубай болушат. Семьянин деп коет го, үй бүлөсүнө берилген, кам көргөн ата болушу, жубай болушу мүмкүн. Ошондуктан тынчсызданбаңыз. Ал эми жана конфликт боюнча сөзсүз түрдө өзүңүз психологко барып, ошол жаатында иштешсеңиз болот. Анан интроверттер эмне үчүн, балким сиз анын жеке аймагына, алар көп учурда жалгыздыкты, өзүнүн мейкиндигин баалагандыктан сиз кирип эле, ай эмне болуп атасың, эми ушинтип эле үйдө отура бересиң, май сүйлөшсөң болот дегенде, алар мындай жеке аймагына, личная территория деп коебузбу, ошол жака кол салуу катары кабыл алат да. Чек арасын бузуп атасыз. Анан балким ошого мындай бир аз нааразы болуп сүйлөгөндө, эми мени катары биз ыза болуп кетишибиз мүмкүн. Эмне мен өз балам мени жактырбай атат деген сыяктуу. Кыскасы, сиз психологко келиңиз да, ушул жөнүндө кенен баарлашыңыз. Азыр бизде телефон чалуу бар. Кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Өзүңүздү тааныштырып коюп, анан сөзүңүздү уланта берсеңиз болот. Атым Мерим. Мерим? Менин суроом ошо, мен дагы бир аз жүрөгүм эле кысылып жатты. Ошол жөнүндө берейин деп эле. Бир аябай сейрек кездешкен диагноздук оорулардан оорuyм. Жүрөгүм кысылып, ыйлагым эле келип, бактан эле ыйлап. Ооруңузду эгер мүмкүн болсо айтып кое аласызбы? Анткени ошол оору менен да байланыштуу болушу мүмкүн да. Эгер айткыңыз келсе, жок болсо анда бир аз тартынгансыз. Мейлиңиз, жүрөгүңүз кысыла берет, ыйлагыңыз келип. Ишмерим оорубаса деле, эстедим, оорубаганда деле ушундай жакка чоңкуюп калганым үчүн аябай жүрөгүм толуп таша берди. Чоң рахмат, Мерим. Дагы сурооңуз барбы? Жок, ошого кичине кеңеш берип кетем. Макул. Мен да көрүнсөм деген. Макул, чоң рахмат, Мерим. Азыр жооп беребиз. Меримдин суроосу, жүрөгүм эле кысыла берет. Ошо дартка эмне үчүн мен кабылып калдым деп. Биринчиден, албетте эфирде диагнозун айткан жок, бирок доктурга барган окшойт Мерим. Докторлор эмне деди, муну да толураак көбүрөөк маалымат керек болмок бизге, бирок үстүрдөн азыр мындай жалпы айта турган болсок, мунун себептерин аныкташ керек. Эгерде денелик жактан
диагноз бар болгон болсо көйгөй, анда муну туура кабыл алганды билишибиз керек. Мунун үстүндө дагы туура кабыл алып, жеңилирээк кабыл алып, анан мунун үстүндө иштесе болот. Ден соолугуңуз чындаш үчүн албетте врачтар сунуш кылган дарылоо керек. Андан тышкары өзүңүздүн оюңуз менен сиздин сүйлөгөнүңүздөн эле байкалып атат, мындай бир аз тартынып, аябай сезимтал айым экен, мындай бир назик сезимтал айым болуп көрүнүп атасыз. Демек ушул дагы көйгөй мындай себептердин бирөөсү болушу мүмкүн. Көп учурда бул болгон эле өзүңүзгө жанакындай эме деп самовнушение, өзүңүз ишендирип алгансыз же ошого ишенип алгансыз. Балким өтө жакын кабыл аласыз кээ бир учурларды жашооңузда. Кааласаңыз иштейм десеңиз, муну аныктагым келет, бул абалдан чыккым келет десеңиз, анда кайрылса болот, телефонду жиберип койсоң болот. Ооба, негизи кандай гана оор дарт, кандай дарт экенин билбейбиз, бирок эгер бул дартты билүү, диагнозуңузду билүү менен жашооңуздун сапаты начарлап атса, негизи мындай адамдарга сөзсүз психолог керек. Мисалы ошол эле онкологиялык ооруга кабылгандар менен сөзсүз психологдор иштешет. Анткени ошол оору менен жашаганды үйрөнүшү керек, ошол ооруга адаптация болуш керек адам. Анан ошондуктан сиз дагы балким азыр номерлерди айтып коебуз эфирден, анткени бул угарманыбызга биз же интернетке элдик клиника деп жазсаңыз, элдик медициналык клиника десеңиз, ошол жерде регистратуранын номери чыгат. Ошол жака чалып туруп, мен Узара Мамытовага консультацияга жазылайын дедим эле деп жазылыңыз, сөз барыңыз. Ал эми бул анан оюңузда кечке эле ошол ооруну эле ойлонуп, сиздин жашооңуз, ойлоруңуз, санааңыз, бүт дүйнөңүз оору болуп калса, жүрөк албетте кысылат. Ошол себептен сиз ал дартка ого бетер, мындайча айтканда, сизди толугу менен чырмап, андан ары өрчүшүнө жол бербей, тескерисинче позитивдүү ойлонуп. Мен бир чыныгы болгон окуяны уккам. Мээсинен ракка кабылган жигит ооруп жаткан күндөрү бир кызды сүйүп калат. Анан сүйүүгө кабылып, ал кыз менен аябай мамилеси жакшы болуп, анан ошол дарттан кадимкидей айыга баштайт да. Аябай сонун результатка жетип, айыкты, мына жакында үйлөнөт, свадьбабыз, үйлөнүү тоюбуз, үйлөнүү үлпөтүбүз болот деп аткан кезде врачтар аябай кубанып, биз таң калып атабыз. Бул позитивный маанай, позитивдүү маанай, жаңы үмүттөр, жаңы жашоону пландоо кадимкидей сиздин ооруңузду артка чегерди деген жакшы кабарды айтышат. Анан ортодо 1-2 жыл ошол ооруну унутуп жашайт кадимкидей. Анан мына үйлөнөбүз дегенде сүйлөшкөн кызы менен уруша кетет. Уруша кетип эки жолго кеткенге аргасыз болушат. Анан ошол замат оорусу кайрадан кайтып келет да. Ошондуктан биздин настрой, биздин маанай, биздин ойлор кадимкидей болгон тулку боюбузга, денебизге таасир этет. Демек, ойлоруңуз менен иштешиңиз. Ойлор менен иштешүү техникасы аябагандай көп. YouTubeга дагы кирип көрүңүз, AHKG десеңиз, ошол жерде менин видеолорум бар ойлор менен иштешүү боюнча. Жеке Узарежиге да келиңиз, элдик медициналык клиникасы деп жазыңыз интернетке, номерлер чыгат. Кутман кеч Узареже, Сейлеже сонун уктуруп болуп жатат, сиздерди жакшы көрөм дейт. Мен адамдар менен бат таанышам, аралашып кете алам, бирок бүт баары болуп өткөндөн кийин анализ кылам. Бул эмне деп ойлоп калды экен мени, неге андай деп сүйлөп койдум деп көпкө чейин ойлоно берем. Бирок бул менде бала кезден бери эле коштоп келе жаткан өнөкөт дейт. Ошондо бул эмнеге кирип калат? Таныдык муну. Азыр диагностика кылабыз. Бул нерсе элдин оюна байланыштуу болуп атат. Эл эмне дейт, мен жөнүндө кандай ойлоп атат деген да бар. Адамдарга жагуу, адамдарга жагам деп аракет кылуу. Мен жактым болду экен, мен айткан сөздөрүм алар кандай кабыл алды экен, мен жакшы деп ойлоп атабы же кандай кылып ойлоп атат деген бул ойлор. Мындайча айтканда, өзүн адамдардын көзү менен карайт, Ооба. Муну сиз эл менен бат эле таанышам, адамдар менен коомго аралашкан адам экенсиз, бул көбүрөөк экстраверт, шайыр адамдарга кирет. Бирок жанакы сиздин ойлоруңуз ошол бала чактан бир окуялар болгон. Анан сиз ошондон бери мени мындай ошондо айтканда эмне деп ойлоп калды болду экен, жакшы бааны күтүп
аткан учурларыңыз болушу мүмкүн. Жакшы ойлодубу же кандай ойлоп калды экен? Адамдарга жагып жашайм деген адамдардын арасында, ушундай позицияны кармаган адамдардын арасында бул көп эле кездешет. Дагы бир үн келиптир, үн ошону угуп көрөлү. Азыр микрофон жоңойтуп туруп. Саламатсыздарбы? Мен эң биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиргим келип турат. Дайыма болбосо дагы угам ошо Окей радиосунда передачаларды. Анан мен сиздерден суранарым, ушул узардыкымбы, ушу телефонуңуздарды жибере берсеңиздер, анан байланышсам жакшы болот эле да. Түшүнүктүү. Рахмат, сизге дагы дайыма угуп аракет кылам дегениңиз үчүн рахмат. Кийинки суроону окуйлум. Саламатсыздарбы эжекелер? Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эжекелер, мен кээде болбогон ойлорду ойлоп алып эле кыжырдана берем. Кечке кыжаалат болуп ыйлагым келет, кээде ыйлап да алам. Бул 10 күндө бирден кайталанып турат. Болбосо башка кезде ачык айрым, шайыр элемин. Бул абалда кантсем болот? Кантип арылам? Тажап да кеттим мындай абалдан. Мурда мындай болгонун байкачу эмесмин. Жооп берип коюңуздарчы деген экен. Качейла экен да, 10 күндө жакшы, жаман эмес. 9 күн жакшынакай шайыр жүрүп, анан 10-чу күнү билесизби, сизди аябай мындай кандай десем, тынчтандыргыңыз келип атат. Тынчтандыргым да келип атат. Таң калтыргым да келип атат биздин угарманыбызды. Бизде да болот бул нерсе. Биз чынында эле бир адамбыз да, айымдар, гормондор таасир этиши мүмкүн. Ар кандай факторлор болушу мүмкүн. Бизге айымдарга абдан эле бат эле баягы таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн кээде өзүбүздү аяп да кетебиз. Мен байкуш ушинтип эмгектенип жүрөм, мен караган иш жок деген сыяктуу. Жаныбызда жашынакай эле мүнөздүү балдарыбыз, баардыгы мындай жакшы маанай, жакшы эле колдоо болуп турган күндө деле биз кандай бир деңгээлде жалгыздыкты сезишибиз мүмкүн. Ошондой учур бизде да болот. Биз балким кээде мындай чыгарып алабыз эмоцияларыбызды. Ыйлап алганы да жакшы. Ыйлап алганыңыз жакшы болгону. Мындан сиз кыйналып аткан болсоз, бул нерсе сизде мындай бир туура эмес, андан ары дагы жана болбогон ойлор дегендер менен ойлор менен иштегенге мүмкүн. Ойлор менен иштеш керек. Азыр биз кайрадан бир ыр угуп алалы дагы, анан сөзүбүздү улантабыз.
башталат өмүр билсең жеренеден улутуң башка болгону менен атыбыз окшош адам эгер аламыз үчүн жаралган эмеске башталат өмүр билсең жеренеден улутуң башка болгону менен атыбыз окшош адам деген. Окей радиосунда сөз берметтери. Өз өмүрүңүздү сүйсөңүз, убактыңызды бош өткөрбөңүз. Себеби убакыт өмүрдүн так өзү. Бенджамин Франклин. Жаңылуунун эң чоңу өз катаңды билип туруп, аны оңдоо үчүн аракет кылбагандыгың. Конфуций. Ашар жан дүйнөнүн дарысы, берген кеңештердин баарысы. Ашар берүүсү мени түбү жок терең ойдон арылтып, досум катары кеңеш берет. Ушунумдан жазба Ашар. Ашар уктуруу сөз ишин улантууда биздин карамагыбызда 11 гана мүнөтүбүз калыптыр. Ардактуу угармандар, бүгүн мен Сейил жана кесиптешим Узара психологдор социофобия жөнүндө айтып берип атабыз жана эртеден бери угармандарыбыздын да суроолоруна жооп бердик. Эми бул нерсе кандай, эмне экенин түшүндүрүп бердик, кандай чыгуу жолдору бар экенин айтып берели дагы. Анан бизге келген суроолорго орун беребиз дагы, жыйынтыктайбыз акырындык менен. Мен башында ошо социофоб менен мындай жабыркаган, бул психикалык жабыркоо деп айттык. Ошол айым менен иштегенимдин ошо методун, техникасын, жолун мисал катары келтирип кетейин, биздин угармандарга түшүнүктүү болсун. Бул айым менен эң биринчиден ойлор менен иштеш керек. Бул ой кайдан келди? Мени бирөө мынтип айтып атканымда сындап атышат, карап атышат, мен ал жака барсам мен жөнүндө жаман сөз айтат, менин көзүмдү карашат деп. Демек, ойлор менен иштеш керек. Мунун да өзүнүн бир топ ыкмалары бар, абдан жакшы практикада көрүнгөн жана ушул чын эле жакшы мындай жемиштерди берген методдор бар. Анан айымдын өзү менен иштөөдө айым өзүнө ишенген бир адамды, өзүнө мындай чынында аны түшүнгөн, аны уга турган, аны кандай болсо кабыл алган адам таап алган болсо, анда абдан жакшы. Ал адамга болгону сураныш керек да. Мен сен менен сүйлөшүп турсам болобу? Мага убакыт керек, убакыт бөлүп турасыңбы деп сүйлөшүп алса болот. Анан бетме бет көрүшүп турса болот, же телефон менен деле сүйлөшүп, анан болгон мындай ошол процесс учурунда сүйлөшүүдө өзүнүн эмоция, өзүнүн сезимдеринин үстүндө иштейт дагы. Анан күлбөйгөндөн, мисалы жылмайбыйсе же күлбөйсө, эч нерседен тартынбай болгон эмоциясын көрсөткөн туура да. Анан берки айым болгону калдимкидей ал менен сүйлөшүп эле экөөнүн ортосунда ушул диалог болот да. Бул дагы абдан чоң жардам берет. Эгерде андай адамды таба албаса, анда Бишкекте бизден тышкары деле иштеген психологдор бар. Ошондой консультант, үй бүлөлүк консультант болобу же ошондой адамдар менен практика жүзүндө ишин алып барып жүргөн психологдорду таап алып, алар менен келип улам жолугуп ошол техникасын үйрөнө берсе болот. Анан акырындык менен бул бир метод, ошол айтып кеткен ыкма. Андан тышкары ойлордун үстүндө иштөө керек да. Чынында эле адамдар ошентип ойлоп атабы, чынында эле адамдар ошентип айтып атабы, ал жөнүндө анткени көп нерсе ушул оюнда жаралган эле процесс, өзүнүн жанакындай коркунучтары. Мен барсам сөзсүз мен жөнүндө муну айтат. Эч бир адам мага көңүлдү бурган да жок, аны эч ким сураган да жок, ал жөнүндө жаман эчтеке айткан жок. Болгону бул ал ишенип калган ушул нерсеге, самовнушение. Ошон үчүн мунун үстүндө иштеп, анан негативдүү, туура эмес ойлорду жакшы
туура ойлорго айлантабыз дагы, анан адам бул өзү иштеп атып, анализ кылып атып, анан акырындык менен бул дароо эле бир күндө мындай жойулуп кетпейт, бирок акырындык менен бир канча убакыттын ичинде, кээде бир канча ай керек мунун үстүндө иштегенге. Анан акырындык менен өзүн кабыл алат, өзүнө ыраазы болот, өзүн мындай жакшы эле адам экенмин, мен коркконум себептер деле жок экен, мен адамдар мен жөнүндө жаман деле ойлобойт экен деген ишенимге келгенде, анан адамдар менен кичинеден көбүрөөк баарлашып, көбүрөөк барып, дароо эле шайыр болуп элдин баары менен иштешип калбайт, сүйлөшүп калбайт, бирок кичинекей кадамдар менен абалы жакшырат. Эң сонун эми бизге келген каттарды окойлу. Салам, мен келин болуп келгиче аябай шайыр кыз элем. Келин болгондон кийин кайнененин зардыгынан кыжыл болгонго түшүп калгам. Көп деле көңүлүм ачык жүрө албайм дагы. Не дейт деген ой мени басып турат. Кантсе мурунку калыбыма келем. 6 балам бар, ушуларды да көп урушам, кыжырланып дейт. Балдарыңызды урушканыңыз сөзсүз бул кайненеңизге болгон жооп. Кайненеңизге жооп бере албайсыз, ошон үчүн дароо балдарыңызды урушуп киресиз. Анткени өзүңүздүн абалыңызга нааразы болосуз, кайненеңизге нааразы болгондуктан муну мындай башка бирөөгө өткөрүү деп айтсак болот. Перенос деп деген термин бар психологияда. Ошол балдардан чыгарасыз. Анткени берки жакта мындай тышка чыгара албаган өзүңүздүн эмоцияңызды балдардан чыгаруу, аларга нааразы боло берүү албетте жакшы көрүнүш эмес. Кайненеси балким чынында эле басынтып, бир пикирлерин айтып нааразы болгон киши, бирок сиз кайненеңизге ал адамды, эми баягы улгайган адам болсо керек, улуу адамдар, аларды өзгөртө албайбыз, өзгөрткөнгө да максат койбойбуз, өзгөртөбүз деп, бирок өзүбүздүн ойлорубуздун үстүндө иштейбиз. Кандай кабыл алабыз? Чынында эле ошондой кабыл алыш керекпи? Оңоюраак, жеңилирээк кабыл алганды үйрөнсөз, анда сизге көп эле жеңил болот. Мындай деле бул көрүнүш көп адамдарда бар. Чогуу туугандар менен тургандардын арасында көп кайрылат эмеспи, Сейил? Муну деле жойсо болот. Өзү менен мындай муну мындай кандай кайненеге жаккандай жашоого аракет кылып атып, өзүнүн шайырлыгынан ажырап калган экен, Демек, ушул күндөн тарта мен кайненеме жаккандай эмес, мен өзүм кандай болсом, ошондой мүнөзүм менен калгым келет. Мындайча айтканда, кайненем кийгизип койгон көйнөк эмес, мүнөз, көйнөк тырмакчанын ичиндеги, мен өзүмдүн табиятымда берилген, мени жаратуучу кийгизген көйнөк менен, ошол мүнөз менен жашагым келет мындан аркы жашоомдо. Жана менин тегерегимдеги ал кайненемби, кошунамбы, дагы башка адамбы, керек болсо күйөөмбү, керек болсо балдарымбы, менин маанайыма таасир берсе да убактылуу таасир этет, бирок акыры мен өзүмдүн эмоциямды, өзүмдүн жашоодогу жизнерадостность деп коет го, жашоого болгон кубанымды мен өзүм башкара алам. Мен кубанам деп чечим чыгардым, демек кубанам деген бир чечимге келбесеңиз, анда сизге ар ким кийгизип кеткен, бул жерде кайнене эле жөнүндө сөз болгон жок, ар ким кийгизип кеткен көйнөк менен жашай бергенге туура келет. Ошондуктан чечим чыгарыңыз. Анан кээде биз адамдарды өзгөртө албайбыз, кээде эмес, деги эле адамдарды өзгөртө албайбыз, ал кайнене, күйөө, бирок аларга карата мамилебизди, аларды кабыл алуубузду өзгөртө алсак, жашоо алда канча жеңил болот. Балким кайненеңиздин мурунку айткан сөздөрүнө мурункудай реакция кылбай, эми бул кара адам айта берет, баягы эле кайненем да деген сыяктуу жеңил мамиле кылганга аракет кыласыз. Биздин карамагыбызда 4 эле мүнөтүбүз калыптыр, ардактуу угармандар. Акыркы сандар 36 менен аяктаган өнүңүздөр угулбай калды деген айым сиз жазып атканыңызды көрүп атабыз. Тезирээк жибериңиз, биз жооп бергенге жетишпей калуу коркунуч бар, 3 эле мүнөтүбүз калыптыр. Ошондуктан жазып бүткөн жериңизден жиберсеңиз болот, же болбосо кеч болуп калат. Анда эмне дейбиз? Бүгүнкү уктуруубуз ушу менен аяктап баратат. Бизге берилген убакыт 1 гана саат. Мына келди. Саламатсыздарбы эжекелер, мен ажырашкан келинмин. Мен эркек кишилерге көп ишим түшөт, алар менен иштешем. Эмнегедир көбүнчө бардыгы менен мамиле кургулары келет, аялы болсо да. Эмнеге дейт?
эркектер ажырашкан экен, анан көп алар менен иштешкенге туура келет, анан мени менен мамиле кургулары келе берет, алар аялы бар болсо дагы дейт. Балким сиз турмушка чыга элексизби же ажырашып балким ажырашканыңызды билет кээ бир эркектер. Анан дароо мамилесин башкача кылат негизи ажырашкан балким аялдар менен тил табыша албагандар, аялдарын жакшы көрбөгөндөр, алардан баягы бир терс жактарын көргөн эркектер сизден балким жакшы жактарыңызды көрүп атса керек, аялында жок нерсени сизден балким сиз жакшы туура мамиле кыласыз. Бирок кандай болгон күндө да аялы бар эркектер менен мамиле түзбөйбүз. Ооба, коллега катары эле болсоз болот. Анда коштошолу сиздер менен Ашар уктуруусунда психологдор мен Сейил Калдыбаева жана кесиптешим Зара Мамытова болдук. Буюрса кийинки жумада ушул эле бейшемби күнү кечки саат 18:00 кайрадан жолугушабыз. Мотивация жөнүндө сөз кылабыз. Мотивацияны жоготкондо кантип өзүбүз менен иштесек болот. Кыскасы эмкиде психоанализ кайсы бир угарманыбыздын жашоосун көйгөйүн алып туруп, психологдун көз карашы менен анализ кылып чыгабыз. Бизден алыстабаңыздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта болуңуздар. Окей радиосу менен бирге жакшылыктан күдө үзбөңүз.